Спасибо. Рахмат. Кейинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чындыбековичте. Рахмат, урматтуу Сапар Жумакадырович. Күн жылыды, бирок үшүгөн бишкектердин жүрөгү жылыган жок. Күн чыкты, бирок буулуккан буктар чыккан жок. Арине, кандай гана аба ырайын катаал шарт болбосун, бул жаратылыш кырсыгы. Азыркы тесттеги кырсык бул жаратылыш кырсыгынын уландысы. Бир гана бизде эмес, коңшу мамлекеттерде болду. Түркмөнстан газсыз калды, Казакстандын темир тобу суусуз, карды эритип ичип калды, Алматанын бир району жылуусуз калды дегеним Орто Азиянын бардыгын ошол аба ырайынын каттуу шарты каптады. Бирок элге азыр эмне керек? Элге эки гана нерсе керек. Ошол кемчилик кетирген адамдар кетиш керек да. Анан жанагы булар жабыркагандар, жаратылыш кырсынан жабыркагандардын компенсация маселесин чечиш керек. Мына ошондо алардын көңүлү жылыйт. Мына сиздин артыңызда үшөөгөн Бишкек тесттин киши отурат. Ар намысы бар жигит арызын жазып берип кетиш керек. 1 миллион элдин каргышында калган киши кантип отурат? Биздин артыбызда 1 миллион үшөөгөн киши отурат. А сиздин артыңызда жылуу Бишкек тесттин директору отурат. Эртең кеч бүгүн эрте кызматтан алыш керек. Бул сиздин эркиңиз. Буга жетет деп ойлойм. Мына биринчи кезекте ушуну алыш керек кызматтан. Экинчи, кырсык болбосо тесттеги кырсык болмок эмес. Насос тоңбосо Бишкектер тоңмок эмес. Бул мейли. Баягы кырсыкка даярдык көрө албайт экенбиз. Кырсыкка Американын өкмөтү даярдык көрө албайт. Анткени аны кайдан келерин эч ким билбейт. Бул кашык менен кабактын ортосунда. Бул кадимки эле жаратылыш кырсыгы. Ана кырсыктан кынтык издебеш керек. Ой, өкмөттү кетиш керектигине кетиш керек. Бирок күнөөлүү адамдар бар да, кышка даярдык көрбөгөн адамдар бар да, отурбай бартыңызда. Мына ушуларга эмне эрк жетпейби? Сиздин эркиңиз жетпесе биз токтомго кошуп берели. Кетириш керек буларды, кармаш керек. Ой, 1 миллион Бишкекти тоңдуруп коюп, анан ушул жерде отурат да. Аңды бизди ким суроо берет экен деп элеңдеп, эки жан карап. Экинчи бир энергетика тармагы эшекке эрге мингенде кыйшык минген да. Энергетика министрлиги оғанда мына Аскар Алимбекович билет. 23 миллион сомго 72 аппаратты кармачы. Азыр Энерго холдинг 43 штатты канча миллионго кармап атат. Мен жакшы элем. Авон башкарбайт да, депутаттар башкарбайт. Эми койду койчуман кыла албайсыз да, койду кой кайтарбайт. Койго койчуман керек да. Фракцияга деле жетекчи керек да депутаттар. Андыктан энергетика министрлигин кайрап келбесек, мындай авариялардын алдын ала албайбыз. Ушул жагын бир карап көрсөңүз деген сунушумду айтам, калганын талкуудай айтам. Рахмат. Рахмат, Рыскелди Чындыбекович. Рахмат. Кейинки сөз депутат Жээнбеков Асылбек Шариповичте. Рыскелди Чындыбекович, бир маселе унутуп калыптырмын, кечирип коесуз. Сиз айтып атасыз, баягы чараларды көрүш керек депчи. Кече мен чечим кабыл алдым. Ошо электрический станция менен тесттин башчысы кетет. Бирок калгандарын азыр эми ушундай кырдаал болуп атат, баары иштеп атат. Азыр буларга бир шарт түзүп берели, иштесин. Иштерди бүтүрүп, бул проблеманын баарын жойсун. Ошол эле главный инженерлер, башкалар анан иликтөө иштери жүрөт да, ошо иликтөө иштери баары көрсөтөт да, бүт көрүнөт. Ким каякта кандай нерселерди жасаган. Ошондо анан мен тиешелүү чаралардын баарын көрөм. Мен сөз берем силерге, урматтуу депутаттар. Мен өзүм араң турам. Тим эле жестко кылып салгым келип атат да баарын. Бирок эми мындай сабыр да кылыш керек экен ушундай моменттерде. Иликтөө бүтсүн депчи. Рахмат. Кейинки сөз депутат Жээнбеков Асылбек Шариповичте. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сапар Жумакадырович, эми бул жерде суроонун да бериштин кереги жок болуп калды. Интернетте окуган жетекчи адамга эмес, жөнөкөй адамга деле белгилүү болуп калды да. Ал жерде кырсык эмес, ачык айтыш керек да. Мындан катуу сууктарды көргөнбүз. Мындан катуу сууктарды. Баардык сууктарга дайыма мындайча айтканда ар бир ситуацияга даяр болгон. Тем более стратегиялык объекттер. Мэр баш болуп дегенде, МЧС баш болуп. Ар бир ситуация. Өзүңүз айтып атасыз азыр. Ситуация А, ситуация Б, ситуация В дегенге даярдык жок экен. Даже инструкциялар жок экен депчи. Бул чоң кемчилик негизи. Мына ТЭЦ эмес, даже больницалар, ошол эле кече жакында кече интервью берип атат, Ботсаттын оранжереясы. Даже ошол майда чүйдө объекттерде на случай ЧС ситуация Б, В, Г дегенге чейин жетип, мындай чаралар жазылып туруш керек, эмне кылыш керек. Эми тестте ондай чаралар жок болсо,
анан бир элде котел учуп кетип калса, оозду ачып отуруп калсак, анда бул чатак ачыклаш керек. Бул ал жердеги иштеп аткандардын кризиси эмес, управленческий кризис бул. Ошол жердин директор, главный инженер дегендей, анын үстүндөгүлөр. Мына бүгүнкү күндө Кытай специалисти интервью берип атат. Интервью берип атат ошол жерде. Бизге команда берсе, экинчи блокту ишке киргизгиле деп. Биз киргизмекпиз деп атат. Бирок бизге андай команда түшкөн эмес деп атат. Мына баягы биз айтып аткандын жыйынтыгы. В деген мындай ситуацияларга даярдык жок. Ошого мындай конкреттүү түрдө команда бере турган адам жок болгон учурадык да. Эмне кылыш керек? Болгон иш болду эми. Будан нары мындайча ар бир ситуацияны отработка кылып, мына МЧС бар бизде, мэр города бар дегенде шаарга жооп бере турган. Бардыгы бирге отуруп ошондой ситуацияда чечим кабыл алып, коллективно жооп бериш керек эле. Коллективно дегенде чечимге. Мына бир жумадан бери жүрөбүз. 10 секунд берип коюңуз. 10 секунд коюш коелу. Эми жоопкерчиликти иликтеш керек бар. Өзүңүз эле айтып кеттиңиз бул жердечи. Ал жерде айрым агрегаттарды мындайча айтканда алмаштырдык деп, бирок алмашпай эле акчасын жеп койгон дегенди айттыңыз ачык өзүңүз. Ушуга чоң рахмат. Бардык нерсени иликтеш керек. Чоң жумуштар болду эми. Кош коелу. 5 секунд. Кеминдатка, газ. Бул дагы жакшы ой менен жасалган жумуш болчу. ТЭЦ, модернизация. Бирок бир шалакы жетекчи үчүн кандай жакшы жумуштарды мындай жаман нерсеге чыгарып атабыз. Эл дагы нааразы болуп атат. Чоң рахмат.